Sizge мындай тапшырма берди, барып ошол Мадумаров менен барып айтышып кел деп тапшырма алып келдиңиз. Эч ким айткан эмес. Аркаңызда. Анда угуп туруңуз аягына чейин. Чыдап туруңуз. Мен угуп туруп анан жооп берейинби деп туруп анан жооп берип атам. Чектен чыгып жүгөндү үзүп алган экенсиз. Бүтүн баш айландырма жоопторду берип атасыз. Бир кесиптешке берген суроосуна жок андайга болбойт, андай мүмкүн эмес, андай каралган эмес. Мен сиздин жалган жоопторуңузду айткандан кийин анан кайра буйдамалап бул жака өтүп атасыз. 30 жылдан бери ушул суроолорду берип келет. Ушул эле жоопторду берип келет сизге чейинки. Азаматтар да ушундай болуп келген. Алардын бүгүн жыты да жок. Эртең сиз да калбайсыз бул жерде. Бирок биз урматтуу кесиптештер, дембедем алып аткан карызыбыз кыргыздын мойнунда калат. Кезинде кыргыз сому долларга карата 8 сом болгон мезгилде алганбыз. Бүгүн мына 90 сом менен төлөп атабыз. Мына сиздин алып аткан карызыңыз дагы бүгүн 87 сомдон болот. Эртең сиз да калбайсыз бул жерде, башка киши да калбайт, бирок кыргыз келечек ошону мүмкүн 130 сом менен төлөп берет.